Барыңыздарга ысык салам. Кантип мен 24 күндүн ичинде, бүгүн 24 апрель, 1 апрелдин күнүнөн баштап бүгүнкү күнгө чейин 500 000 сом ашык киреше иштедим. Толук көрсөтүп, маалымат берип кетем бул видеодо. Биринчиден өзүм менен тааныштыра кетейин. Менин атым Абай, жашым 26да, өзүм Таластан болом. Жана азыр сиздерге көрсөтүп келет. Бул трейдинг жумушу, ушу трейдинг аркылуу күнүнө иштеп, мен жакшы кирешеге чыгам. Бирок азыр ушуну көрүп, акчаны көрүп ойлосоңор керек, бул акчаны жеңил тапты окшойт, ушу акча жеңил келди окшойт деп көбүңөр ойлошу мүмкүн, бирок не все так сладко, как может казаться, да, орустар айткандай эле. Бул акча мага жеңил келген жок. Ушул акчага чыгыш үчүн мен трейдингди иштеп баштап, трейдингден акча көрүп баштаганыма 2 айдан ашык болду. Ушул акчага чыкканча, ушул кирешеге чыкканча мен канча убакыт короттум? 1,5 жылдан ашык убакыт коротуп, нервимди коротуп, күнү түнү иштеп, күнү түнү изилдеп, күнү түнү окуудан билим алып, көптөгөн чет мамлекетте жашагандар, жарандар менен, адамдар менен жазышып, алардан окууну сатып алып, билим чогултуп, 2 айдан бери ушу трейдингде иштеп жатып, ушундай жыйынтык көрүп жатам. Көптөгөн адамдардан окуу алып, көптөгөн адамдарга акча төлөп, көптөгөн адамдардан билим алып. Эгер биздин Кыргызстанда, биздин мамлекетте ушундай трейдингден бир жакшы профессионал болсо, мен батыраак үйрөнүп кетмекмин деп ойлойм. Бирок канча адамга жаздым, канча адамды издедим, ушу трейдингди үйрөтө алчу адам, акча төлөп берем деп издедим, эркелерге тапкан, үйрөнгөм, бирок жыйынтыкка жеткен эмесмин. Көптөгөн адамдан, чын айтсам, окуу алган, трейдинг жөнүндө биздин Кыргызстандын ичинде трейдингди үйрөткөн адамдарга жазылсам, бирдеменин дагы үйрөндүм, бирок толук кенен маалыматты билдим деп ойлобойм. Андан кийин чет мамлекеттеги адамдарды издей баштагам. Америка, Англия, ушул англис тилинде сүйлөгөн адамдар менен байланышып, алар менен жазышып, алардан окууну сатып алып, үйрөнүп, 1,5 жыл коротуп, 2 айдан бери иштеп, ушундай жыйынтыктарга жетип жатам. Бул болсо 2 айдын кирешеси эмес. Бул акчаны мен 1 апрелден 24 апрелге чейин иштеген акчам. Биякта 500 000 сомдон ашык акча, 520 000 сом. Так айтканда, ушул акчага жетиш үчүн мен көптөгөн убакыт короттум. Бирок это всё окупилось. Күнү түнү изилдеп, үйрөнүп, маалымат алып, ойлонуп, уктабаган күндөр бүгүнкү күндө акталды деп ойлойм. Ушу менен ушундай жыйынтыктарга жетип жатам. Будан кийин мен дагы бир гана трейдинг менен иштеп, ушул ишти алып барып кете берем. Бул видео менен сиздерге жыйынтыктарымды көрсөтүп кетким келет. Бул эч мактанганым эмес, эч ушундай акча таптым, тиги бу деп мактангым келбейт. Бирок жөн эле бир видео тартып көрсөтүп кетким келет. Көбү адамдар азыр Россияга учушат. Жүрөгүм өтө ооруйт ушунун баарын көрүп. Анан көрсөтүп кетким келет да, негизи могу YouTube каналыма элечи кантип ушу трейдинг аркылуу Кыргызстандын ичинде эле мен иштеп ушундай кирешеге жетип атканым көрсөтүп кетким келет. Ушу биздин элибиз чет мамлекетке учпай эле, чет мамлекеттен башка адамдарга тоскоол болбой эле, бирок чындыкта ушу жердештеримдин, мамлекетибиздеги адамдардын, башка Россиядан иштегенин көрүп, Россиядагы адамдардын бизге кылганын көрүп, мен чындап эле жүрөгүм кызылып, аябай ызыланып кетем да. Калпы жок, бирок ничего не могу поделать. Ошондуктан эгер кимге кызык болсо ушу жумушту көрсөтүп кетким келет, кааласаңыздар иштесеңиздер болот. Бул трейдингти мен көптөгөн ар кайсы профессионал адамдардан үйрөнгөм. Ошондуктан менин билимим ушу трейдингте өтө катуу. Бир трейдингти көрүп, сразу ушу трейдингке кирип мен бир баштап койгом, бирок акчамды жоготуп алгам. Күнүнө болсо мен 15-20 сделкага чейин ачам. Ушу азыр балансымда көрүп жатсаңыз 93 000 сом бар, бирок ушу 93 000 сомго жетиш үчүн мен билимим аркылуу 5 000 сом менен эле баштап ушундай акчага жетип, буюрса ушундай акчага чейин разгон алып кеткем. Сиздерге деле бир сделкамды көрсөтүп кетейин. Азыр бизге площадка, биякта бул өзү трейдинг площадкасы. Ушул площадка аркылуу мен соода кылам, евро, доллар сделкаларын ачып, валютаны же сатып алам, же валютаны сатып таштайм. Валюта биякта өйдө көздөй кетет, ылдый көздөй кетет, бирок билим бар болсо, кантип түшүнүм бар болсо, кайсы жерде сделка ача калыш керек, сделка ачпаш керек, толук билимиңиз бар болсо, анда ушу жумуш аркылуу жакшы кирешеге чыкса болот. Мен айтып кеткендей эле күнүнө 15тен ашык сделка ачам, кече эле 150 000ге чейин акчаны топтоп туруп, 55 000 сом киреше чыгара кеткем. Бүгүнкү күндө ушу маалымат менен бөлүшө кетейин деп жатам. Ошондуктан сиздердин көзүңөрчө бир сделка ача кетким келет. 1000 сом коюп, бизге площадка 92% пайда берип жатат, 920 сом бир сделка аркылуу. Азыр болсо кичине күтүп туруп, мен бир сделканы ача кетем. Сиздердин көзүңөрчө ушу 1 мүнөттүн ичинде 920 сом иштеп коем. Азыр бияк өйдөгө чейин көтөрүлүп туруп, бир заматта ылдый көздөй түшүп баштайт. Мен айткандай эле өйдө көтөрүлмүш болот, бирок сделка аркылуу мен азыр болсо 920 сом 1 мүнөттүн ичинде иштей кетем. Көтөрүлмүш болуп туруп, ылдый көздөй түшүп кете берет. Азыр күтө турсак, баары көрсөтүлөт. Болгону 1 мүнөт күтүш керек. Негизи ар кайсы секунда менен, ар кайсы минута менен сделка ача кетсе болот. Ошо менен күтүп, биякта доллар, валюта өйдө кетеби, ылдый кетеби, эгер билимиңиз бар болсо, анда акча иштеп көтөрө кетсеңиз болот. Азыр мына валютабыз ылдый кетип баштайт. Мына балансыбыз 94 000 сом болду. 920 сом 1 мүнөттүн ичинде иштеп койдук. Мына ушинтип күнүнө мен 15-20 сделкага чейин ачам. Ушу сделкалар аркылуу билимимди колдонуп, ушундай акча таап жатам.
Могу ноутбукту көрсөңүздөр, азыр телефон тартып жатам, ушу кирешени көрсөңүздөр, ушунун баарына мен трейдинг аркылуу жеткем. Буга чейин мен бир гана телефон менен баштагам. Болгондо дагы менде эски Samsung телефонум бар болчу. Ошо телефонумду деле көрсөтө кетейин. Мына Samsung телефонум. Ушу телефон менен трейдингди баштагам. Болгону ушу аккаунтума 5000 сомду салып, билимимди колдонуп, ушу билим аркылуу ушу жумушумду баштап кеткем. Трейдингти телефон менен деле иштесе болот, ноутбук менен деле иштесе болот, компьютер менен деле иштеп кетерсе болот. Болгону эң башы мыякта билим керек. Билимиңиз бар болсо, билимиңиз аркылуу ушундай жыйынтыктарга жете аласыз. Ушу трейдингте иштеш үчүн мен могу ноутбукту алгам. Азыр сиздердин көзүңөрчө бир сделканы көрсөтө кеттим. Бирок сделканы мынтип жөн эле азарт менен алам, сатам деп кыла бербеш керек. Жеңил акча жок, бул андай эмес. Эгер билимиңиз жок болсо, азартта кирип акчаны коротуп коюшуңуз мүмкүн. Ошондуктан билимди чогултуп, үйрөнүп, ошодон кийин жумушту иштөөгө мен сиздерге сунуштайм. Мына мен буга чейин сиздерге айтып кеткем. Мыякта кичине көтөрүлүш болуп туруп, ылдый көздөй кетет. Мен айткандай эле болду. Эмнеге? Анткени мен билимим бар. Мен кичинеден кийин сделка ачам. Эң башы мыякта азартка кирип кетпеш керек. Мен азартка кирбейм, күнүнө болгондо 15-20 сделкага чейин ачам. Жана мындайча айтканда чөткий сделкаларды ачам. Убакытты билип, кандай болот, кандайда кетет, толук анализ кылып туруп, ошодон кийин сделканы ачып баштайм. Жана ушу сделкалар аркылуу бизге азыр 92% берип жатат. 920 сом 1 мүнөттүн ичинде иштеп койдук. Ушу трейдинг площадка аркылуу мен өзүм иштейм. Ушу трейдинг площадка менен баштагам. Жана 2 айдын ичинде ушу трейдинг площадка аркылуу мен жакшы кирешеге чыгып, азыр болсо айта кеткендей эле унага акча топтоп жатам. Будан кийин өзүмө бир центрдан, Бишкектен Батирге акча топтой баштайм. Буюрса бир күзгө чейин жакшы жыйынтыктарга жетем деп ойлойм. Интернетте азыр өзүңүздөр деле көп байкап калышыңыздар мүмкүн. Көптөгөн видеолор чыгарат, Instagram, TikTok баракчаларына акчаны көрсөтүп, тиги мындай деп, бирок аларга көп ишене бербеңиздер. Фейковый, мошенник сайттар бар ушу биржа менен, ушундай биржага окшогондор. Ошондуктан интернеттен көптөгөн видеолорду көрсөңүз, ар кандай адам сизге тиги буну көрсөтсө, чындыктан ишене бербеңиздер. Мен өзүм ушу жумуш аркылуу жакшы кирешеге чыгып, ушу жумушка иштеп, ушу жумуштан акча көрүп жаткандан кийин сиздерге сунуштап жатам. Бирок билимиңиз жок болсо, бул жумушту алып барбаңыз. Билимиңизди топтоп, үйрөнүп, ошодон кийин жумушту алып барып баштасаңыз болот. Ошондуктан мен эмнени айткым келет? Эгер сиздерге кызык болсо трейдинг, эгер трейдингди үйрөнөм десеңиз, анда мен ссылка калтыра кетем, ушу сайтты берем, ушу толук биржаны берем, ушу биржа аркылуу кантип кирешеге чыгуу жолун көрсөтө кетем. Баары сиздерге акысыз. Сиздерден бир дагы сом албайм. Өзүм ушу биржа аркылуу сделка ачкан сайын жакшы акча көргөндөн кийин сиздерден акча алып мен эмне кылам? Бул мага такыр кереги жок иш. Өзүм ушу жактан иштеп эле жакшы кирешелерге чыгып жатам. Буюрса баары жакшы. Аракетим аркылуу, ушу жыйынтыктарым аркылуу сиздерге деле сунуштап жатам. Ошондуктан эгер үйрөнгүнүңүз келсе, видеонун описаниясына мен ссылка калтыра кетем. Ушу ссылка менен өтүп, мага жаза кетсеңиздер болот. Жана толук маалымат акысыз бекер алсаңыз болот. Бир дагы сом албайм, эчтеке сиздерден сурабайм. Бир гана үйрөнөм десеңер, үйрөтө кетем. Ушу трейдинг аркылуу иштегим келет десеңиз, ушу трейдинг менен жыйынтыктарды көргүм келет десеңиз, мен сиздерди бекер үйрөтө кете алам. Сиздерден болгон аракет. Описанияга ссылка калтыра кетем. Мен менен байланышып, суроолоруңузду берип, суроолоруңузга жооп алып, иштеп кетсеңиздер болот. Кайталап кетейин. Бир дагы сом сиздерден алынбайт. Бекер кенен маалымат берип кетем. Өзүм менен тааныштыра кеттим окшойт. Сиздерге көрсөтө кеттим, кантип мен иштейм, кантип сделкаларды ачып, кантип сделкаларды жабам, кандай пайда берет, ушу кантип акчаны иштейм. Буюрса бүгүн 150 000 сомго чейин кайта акчаны көтөрүп, выводка кое кетем. Эгер сиздер иштейм десеңиздер, описанияда ссылка калтыра кетем өз телеграмыма. Ошол ссылка аркылуу өтүп, мен менен байланышып, буюрса маалымат алып иштей кетсеңиздер болот. Баарыңыздарга чын жүрөктөн ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө.